Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр? Жана ошондой эле Ошмунун жалпы студенттери. Үмүт телестудиясы баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайт. Мен Ошмунда окуганыма өтө сыймыктанам. Мен Ошмунда окуган менен эле эмес, окутуучулар менен да сыймыктанам. Анткени окутуучулары бир гана окутуу менен гана чектелбестен үн созуп ырдап да беришет. Аябай кызыктырып салдың го. Анда кел тезирээк көрөлүчү. Анда көрүүчүлөр менен чогуу көрсөң болот. Кийимдерди же болбосо машинанын же үйдүн ичиндеги дизайндагы бул биздин муктаждыгыбызга. Күлгөн кулагай. Агай, саламатсызбы? Азыр чыгууга убакыт болуп калыптыр. Убакытты пайдаланып бизге ырдап бере аласызбы агай? Балабыз да анда балабыз, көчкө чойноп көлгө барабыз. Бири муштунда бизди башкарган, сен атаман сенсиң карагыз. Карагыз, ай ачы карагыз, ал күндөрдү кайдан табабыз? Балалыкты артан сагындым, жүрчү кайра көлгө барабыз, жүрчү кайра көлгө барабыз. Чыгуу болду, кайра барабыз. Бир кезде алыс-алыс жактан элек, бир кезде таанышпаган жаштар элек, таанышып түбөлүккө дос болууга болдуго студенттик күндөр себеп. Күгүм жок аппак сулуу таңдардай, күлкүгө бай, сүйүүгө бай, шаңга бай, көкөлөтүп көңүлдөрдү көтөргөн кандай сонун студенттик күндөр ай. Туура эле, студенттик күндөр сонун эмне? Ооба, менин студенттик күндөрдө көп нерселерге жешесиң, убактың кеңири. Ооба, бирок окууга да, жумушка да, жада калса китеп окуганда жетишесиң. Ооба, менин бирок кандай нерселерге жетишкен студенттер да бар, жетишпегендер да бар. Туура, бирок Ошмуда жетишкен студенттер толтура. Анын бири кел, мына кийинки көрсөтүүдөн көрө алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр жана Ошмунун жалпы студенттери. Бул студлайв көрсөтүүсү бүгүнкү биздин каарман убактысын такыр текке кетирбеген студент тууралуу болмокчу. Окууга да, жумушка да, жада калса торт шириндик жасаган Сулайманова Кыбалайдын бир күндүк жашоосун чагылдырып бермекчибиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кыбалай Сулайманова Ош мамлекеттик университетинин эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинде билим алат. Учурда аталган мектептин бизнес башкаруу багытынын 3-курсунун студенти. Каарманыбыз аракетчил, көп тармактуу болууну каалайт. Аракеттеринин бири таттуу жасоо. Шириндик жасоо каарманыбыздын окуучу курактагы кыялы. Калай айтсаңыз, бүгүн ошондо кандай торт жасайбыз? Бүгүн убактыбыз чектелүү болгон үчүн биз тез даяр болуучу медовик тортун жасайбыз. Анда торт жасаганча мен сизге суроо берип кетерейин, Алып жатам. Торт жасоо менен сиз канча жылдан бери алектенесиз? Торт жасоо менен мен 6-классыман баштап кызыгуум пайда болгон, жалпысынан эле ошодон баштап өзүмдү даярдап келем, квалификациямды көтөрөмүн. Каждый год ар кандай жаңы нерселерди ойлоп табып жасап атамын. Ошондо жалпысынан көп эле жыл болуп калды, 5 жыл. Жакшы. Сиз үчүн бул кесиппи же хоббиби? Мен үчүн чисто хобби. Мен кесибим боюнча экономистмин. Мага торт жасоо, кондитерский изделиялар менен алектенүү бул өтө жагат. Ошон үчүн бул жөн гана хоббим десем болот. Жөн гана менин хоббим десем болот. Мага жагат, мен ошон үчүн кыламын. Жакшы жасаганым үчүн мен только спецзаказдарды гана аламын. Өзүмө жаккан иш болгон үчүн жакындарым, досторум, же болбосо башка эле адамдар жардам сурап ушундай кылып бере аласыңбы деп спецзаказдарды айтса, мен ошолорду жасаймын. Бирок постоянно торт жасабаймын. Неге дегенде мен азыр окуймун, жана ошондой эле жаңы
турмушка чыктым. Мен үчүн бул жөн гана хобби. Акча табамын деп иштебегеним үчүн жөн гана бирөөлөр сураган спецзаказдарды гана кылып бере алам. Ошондо бул сиз үчүн чакан бизнес турбайбы? Стартап деп да атап койсок болот экен, Ооба, стартап деп атап койсок да болот. Окуумду бүтүп аяктаганымдан кийин жолдошум, менин эң биринчи спонсорум десем болот. Ал мага ошондой кеңештерин айтат, кааласаң ушундай кондитерский специальный сага ачып берейин, кабинет кылып берейин даярдап, кааласаң ушул ишиңди вообще кылсаң болот, торт кылып, на постоянной основе жасасаң болот деп өзүнүн жакшы кеңештерин берет. Бирок мен бул жөнүндө азыр ойлонуп жатам. Торт жасоого атайын сиз курстарга барып үйрөнгөнсүзбү же болбосо үйдө эле видео аркылуу, YouTube аркылуу үйрөнүп алдыңызбы? Башында жөн гана телефон, YouTube, телевизордон көрүп эле үйрөнгөнмүн. Андан кийин онлайн курстарды карап, жазылып, онлайн курска барганмын. Азыр кичине темадан алыстасак, окууңуз тууралуу айтып берсеңиз, ийгиликтүү студент болсоңуз керек, менимче. Ооба, окуум тууралуу айтып берсем, мен азыр в данный момент эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинде 3-курста окуймун. Мен 1-курстан эле жаштар кеңешинин төрайымы болуп, 2 жыл төрайым болуп иштедим. Жана ошондой эле көп конференция, өзүм статья жазам. Мен үчүн окуу бул 1-орунда деп ойлоймун. 1-орунда болуп эле келип атат. Мен конференцияларга бир гана ОШ-мудан эмес, башка университет оштууларга барып дагы конференцияларга, статьялар боюнча конкурстарга барамын. Жана ошондой эле мэрия тарабынан, мэрдин колунан ыраазычылыкка баракча алдым жакында эле. Жана ошондой эле өзүм стипендия, ученый советтин стипендиясын алдым. Жетиштим ушул ийгиликке 3-курста. Азаматсыз. Ушунун ичинде көптөгөн кызыктуу күндөрүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Албетте, биздин факультетте мен управление бизнесом багытында окуганым үчүн бизде ар кандай конкурстар болот, практика болот. Бизде практикада бир күнү тапшырма берилди. Кимдин кандай стартап бизнеси болсо, ошону алып келип, факультетке алып келип, олтуруп, ошону сатасыңар, сыртка сатасыңар мугалимдерге деп бизге ошондой тапшырма берилген. Ошого мен өзүмдүн кондитерский изделиямын, чизкейк жасап барганмын, творожный, ягодный чизкейк жасап барып, мен бизге время коюлган, ушу времяда сатып бүтүшүңөр керек деп. Меники эң биринчи сатылды десем болот, кызыктуу окуялардан. Мен ойлогон эмесмин андай болот деп. Жалпы эле бул жака расход, бир чизкейкке расход 300 акча кетет да. Целиком алсакчы, мен эсе ар бир кусогун 90 сомдон сатканмын. Жана ошондой эле 2 эсе иштедим десем болот. Мага өтө приятно болгон, ошентип тез эле сатып, сразу эле анан при этом жакшы акча алганым үчүн мага ушул нерсе жаккан. Ошодон кийин дагы аябай жакшы башка өзүмдүн рецепттеримди ойлоп табып, ошолор менен алектенип келип атам. Ошол күн сизге мотивация болгон турбайбы? Албетте. Азаматсыз. Биздин медовик тортторубуз даяр. Бир сааттын ичинде 2 торт даяр болду. Жегенге чейин 2 саатка холодильникке коюп турабыз. Окуудан сырткары Ыкыбалай рус
Урматтуу кесиптеш, 1930-жылы 18 апрелинде BBC-нин диктори эч кандай жаңылык жок экенин жарыялаган. Дал ушул күнү радиодон бир күн бою музыка жаңырган экен. Кызык маалымат болду го. Бирок Ошмуда дайыма жаңылыктар болуп турат. Себеби ийгиликтер, аракеттер, иш-чаралар болот. Анда эмесе кезекте жаңылыктар. Жаштар бизнес паркынын кезектеги тренингин жыйынтыкталып, 36 студентке ректор Кудайберди Кожобеков сертификаттарды тапшырды. Ошму Ололо Хаус Коworking борбору жана Алайкы Organics компаниясы менен кызматташат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминов Ошмуда болду. Башкыр мамлекеттик педагогикалык университети менен кызматташуу чыңдалат. Алдыдагы Ош мамлекеттик университетинде болуп жаткан жаңылыктар менен таанышууга чакырабыз. Студияда мен Курманжан Эркинбек кызы. Саламатсыздарбы? Жаштар бизнес паркынын кезектеги тренинги жыйынтыкталып, 36 студентке ректор Кудайберди Кожобеков сертификаттарды тапшырды. 5 күндүк тренингдин жүрүшүндө стартап долбоорлору бар студенттер рынокту туура анализдөө, атаандаштыкка жөндөмдүү товар же кызмат көрсөтүү секторун түзүүнү үйрөнүштү. Ошондой эле алар бизнес турдун жүрүшүндө Ош шаарындагы алдыңкы ийгиликтүү ишканаларды кыдырып таанышышты. Жаштар бизнес паркынын өнөктөшү болгон USAID жана Агахан фонду тарабынан эң мыкты 5 стартап тандалып алынып, ар бирине бизнес идеяларын жүзөгө ашыруу үчүн 2000 АКШ доллары берилди. Бул тууралуу кененирээк сюжетте сөз болот. Ош мамлекеттик университетиндеги DJ конуш санариптик өнүмдөр борборунун студенттик ыктыярдуу тобу менен ректор Кудайберди Кожобеков жолукту. Жай жетекчиси студенттерге алдыда жасай турган иштерине ийгилик каалоо менен аларды долбоордун аягына чейин жигердүү катышууга чакырды. Бизде ошол Ош мамлекеттик университетинин алдында атайын жаштар бизнес паркы уюштурулган. Ошол бизнес парк иштей баштагандан бери бир топ жакшы иш чаралар өткөрүлдү. Студенттер окуулардан өтүштү, мугалимдер окуулардан өтүштү. Анан жалпы ар түрдүү өнөктөштөр менен биргеликте иш алып баруу жараяны жакшы жолго коюлуп келатат. Ошонун алкагында мына бүгүн эле биздин студенттердин ичинен бир топ 20-30га жакын ар түрдүү проекттер сунуш кылынып, ошонун ичинен 5 долбоорду атайын өнөктөштөрүбүз каржылоосуга чейин колдоо берген учурлар болуп атат. Алсак 30га жакын студент улан кыздар ыктыярчы катары санариптештирүү аркылуу айыл жамааттары үчүн ачык келечекти куруу DJ конуш долбооруна тандалып алынган. Долбоордун алкагында тренердик көндүмдөрү өздөштүрүшөт. Жыйынтыгында элеттик аялдардын жана жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн санариптик технологияларды колдонууга үйрөтүп, түрдүү тренингтерди өтүшөт. Ош мамлекеттик университетинин бизнес паркы түзүлгөн күндөн баштап 6 жолу семинар, бизнес тренинг өткөздү. Ошол бүгүн 6-чы агымды бүтүп, бардыгы сертификаттарын алып, анан өздөрүнүн бизнес долбоорлорун калыстар тобунун астында, жюринин астында коргошуп, ошол питчинг болду. Ошол питчингден кийин 5 долбоорго, 5 стартапка 2000 доллар өлчөмүндө грант берилди. Жаштар бизнес паркынын кезектеги тренинги жыйынтыкталып, 30 студентке ректор Кудайберди Кожобеков сертификатты тапшырды. 5 күндүк тренингдин жүрүшүндө стартап долбоору бар студенттер рынокты туура анализдөө, атаандаштыкка жөндөмдүү товар же кызмат көрсөтүү секторун түзүүнү үйрөнүштү. Ошондой эле алар бизнес турдун жүрүшүндө Ош шаарындагы алдыңкы ийгиликтүү ишканаларды кыдырып таанышты. IT Hub Ош бүгүнкү күндө бир нече компаниялар менен азыр иштешет. Ош мамлекеттик университетинин студенттери жакшы тажрыйба алганга мүмкүнчүлүк бар. Тилди практика кылса болот, англис тилин, япон тилин да бул жерде IT тармагында билим алып, жана ошондой эле практикада бул жерде жүрүшсө болот.
Жаштар бизнес паркынын өнөктөшү болгон USAID жана Агахан фонду тарабынан эң мыкты 5 стартап тандалып алынып, ар бирине бизнес идеяларды жүзөгө ашыруу үчүн $2000 берилди. Алар асыл тукумдуу малдарын сапатын жогорулатуу долбоору, жаш балдарга ыңгайлуу кийим тигүү долбоору, эмеректерди химиялык жол менен тазалоо, краусан долбоору жана энелер дүкөнү долбоору. Проект боюнча буга чейин биз ар кандай тренингтерге катышып жүргөнбүз. Анан кийин бизге да сунуш тапкалды. Эгер бизнес идеяңар болсо, өзүңөрдүн проектиңер болсо, бул жака да келип катышып көргүлө. Эң башкалардан айырмаланып, ушул Агахан фонду менен USAID бул каржылап берет силердин проектиңерди деп. Анан бул жака катыштык. Бир жума бою тренингде болдук. Анан ал жакта бир жума бүткөндөн кийин комиссия алдында өзүбүздүн бизнес проектибизди тартууладык. Тренинг USAID жана Агахан фондунун биргелешкен жергиликтүү өнүгүү долбоорунун алкагында Ош мамлекеттик университетинин жаштар бизнес паркы менен биргеликте ишке ашырылды. Каныкей Бактыбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Ошмо жаңылыктары. Иш-чараны улай ректор Кудайберди Кожобеков Оштогу Ололо Хаус Коворкинг борбору жана Алайкы Органикс компаниясынын жетекчилиги менен эки тараптуу кызматташуу келишимине кол койду. Келишимдин алкагында мындан ары университеттин жаштар бизнес паркында билим алып, түрдүү долбоорлор менен алектенген студенттер эми Ош шаарындагы ири компаниялар менен биргеликте иш алып бара алышат. Бул саамалык боюнча кесиптешим Каныкей Бакытбек кызы даярдаган материалында. Ош мамлекеттик университетинин жаштар бизнес паркында билим алып, ар түрдүү долбоорлор менен алектенген студенттер эми Ош шаарындагы ири компаниялар менен биргеликте иш алып барат. Студенттер Ололо Хаус Коворкинг борбору жана Алайкы Органикс компаниясы менен жеринен таанышып, алардын иш процессин көрүп, өндүрүлгөн азыктары тууралуу маалыматтарды алышты. Бизде Оштук компаниялар жана ошондой эле эл аралык компаниялар дагы бар. Демек, Ош мамлекеттик университетинин студенттери жакшы тажрыйба алганга мүмкүнчүлүк бар. Тилди практика кылса болот, англис тилин, япон тилин да бул жерде IT тармагында билим алып, жана ошондой эле практикада бул жерде жүрүшсө болот. Креативдүү чөйрөнү жаратууда жаштардын аралашып кошо биргеликте кандай иш-чараларды ишке ашырса, бул мен ойлойм Кыргызстандын келечегине чоң салым кошот. Таанышуунун алкагында Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков Ололо Хаус Коворкинг борбору жана Алайкы Органикс компаниясынын жетекчилиги менен эки тараптуу кызматташуу келишимине кол койду. Жалпысынан биздин планыбызда ошол Ош мамлекеттик университетинин алдында ошол сыяктуу чоң аянттагы ошол бизнес парк дейбизби, стартап борбор дейбизби, ушундай аянттарыбыз кеңейе бермекчи. Биздин студенттерибиз кайсыл жерде, кайсыл факультетте, кандай адистикте окубасын, ошол окуп бүтүрүүчү болгон мезгилде өзү бир кандайдыр ишкердикти баштай ала турган жөндөмдөрүн пайда кылалы деп атабыз. Ал үчүн биздин студенттерибизге дагы биринчи курстан баштап бардык ким болбосун атайын ишкердик деген сабактар кире баштады. Биздин максат студенттерибизди адис катары өзүнүн алган кандай кесип албасын, ошол кесипке жараша кандайдыр бир ишкердик аракетин дагы баштап ала турган мүмкүнчүлүк. Келечекте Кудай буйрса ошол кичинекей бизнестер бир чоң дүйнөлүк компанияларга айланат деген мындай тилектик максаттарыбыз бар. Мындай аракеттердин көрүлүшүнөн максат студенттердин өндүрүштө тажрыйбасын кеңейтүү, окууну бүткөндөн кийин коомдо өзүнүн ордун таап, иш менен камсыз болушуна шарт түзүү. Бул багытты жандандыруу үчүн атайын окуу жайдагы студенттер биринчи курсунан тартып, ишкердик аталышындагы сабагын окушуп, билимин тереңдетишет. Алдыда Ош мамлекеттик университети бул сыяктуу бизнес долбоорлору менен иштеген компаниялардын санын көбөйтүүнү көздөйт.
Ошмунун тарых факультетинин демилгеси менен магистранттардын, студенттердин өз алдынча билим алуусундагы акыл эмгегинин маданиятынын негизинде уюштуруу аттуу аймактык практикалык конференция болуп өттү. Конференциянын негизги коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Баткен облусунун Лейлик районундагы 3-чү эксперименталдык гимназиянын директору Гапыр Мадаминов. Тарыхты окуп үйрөнүүдөгү акыл эмгегинин маданияты, методологиясын пайдалануу деген темада баяндама жасады. Иш-чаранын жүрүшүндө окутуучулар, студенттер, магистранттар суроолорун берип, сунуш пикирлер айтылып, талкуу орун алды. Бул тууралуу алдыда сөз болот. Мен ошо шам жага албасам деле бир аз жарык болсун деп магистранттардын, студенттердин өз алдынча билим алуусундагы акыл эмгегинин маданиятынын негизинде уюштуруу аталышындагы аймактык практикалык конференция Ош мамлекеттик университетинин жыйындар залында өттү. Иш-чарага окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапар Мадаминов, тарых факультетинин окутуучулары, магистранттар жана студенттер катышты. Гапыр агайды чакырып бир нече жолу факультетте матай тегерек столдору семинарларды өткөрүп, анан айрым окутуучуларыбыз ошол агай тарабынан бир аз билим алышып, анан агайдын жардамы менен ошол 2020-21 окуу жылынан тандоо курс катары ушул акыл эмгеги маданияты предметин киргизкенбиз. Мына быйыл 3-чү жыл биздин факультетте студенттерибиз ушул методду пайдалануу багытында атайын билим алып окуп атышат да. Бүгүнкү иш-чарадагы мына ошол биздин кызматташуунун алкагында атайын ушул Гапыр Мадаминов агай келип, студенттердин, магистранттардын өз алдынча билим алуусунда акыл эмгегинин маданиятын колдонуу деген темада өттү. Бир топ баяндамалар жасалды. Тарыхты окуп үйрөнүүдөгү акыл эмгегинин маданиятынын методологиясын пайдалануу деген темада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Баткен облусунун Лейлик районундагы 3-чү эксперименталдык гимназиянын директору Гапыр Мадаминов баяндама жасады. Учурдагы студент жаштардын билимге болгон кызыгуусун арттыруучу методдору менен бөлүшүп, студенттердин кызыктырган суроолоруна жооп берди. Мынау норматив мен физиологиясын айтам. Мынау норматив эгер 16-17 жаштан өйдө адам минутасыга. Иш-чаранын жүрүшүндө тарых факультетинин магистратура бөлүмүнүн башчысы Гүлзада Жумашева тарыхты окуп үйрөнүүдөгү негизги маселелер деген аталыштагы баяндамасын жасады. Ошондой эле учурда акыл эмгегинин маданияты предмети тарых факультетинде 2020-2021 окуу жылдан тартып тандоо сабагы катары киргизилген. Мен айттым суроо берүү. Акмула атындагы Башкыр мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Салават Сагитов баштаган делегация Ошмуга ич сапары менен келди. Коноктор ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугушуп, эки окуу жайдын буга чейинки кызматташтыктары, алдыдагы пландары боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Ошондой эле тараптар университеттердин учурдагы жетишкендиктери, стратегиялык пландары боюнча пикир алышты. Мындан ары окуу жайлардын профессордук окутуучулук курамы, студенттери, магистранттары академиялык мобилдүүлүк багытында кызматташууну күчөтөт. Алдыда бул тууралуу. Я в Бишкеке вообще первый раз был. Между нашими университетами отношения определенно уже сложились. Есть и договор между Ошским госуниверситетом и Башкирским государственным педагогическим университетом. Биздин Башкыр мамлекеттик педагогикалык университети Ош мамлекеттик университети менен биргеликте мындан ары тыгыз иш алып баруу боюнча сүйлөштүк. Эми окуу жайлардын профессордук окутуучулук курамы, студенттери, магистранттары академиялык мобилдүүлүк багытында кызматташууну күчөтөт. Биргелешкен билим берүү программаларын иштеп чыгуу, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, эл аралык долбоорлорго катышуу, конференция, конок лекцияларды уюштуруу иштерин жандантып, кызматташтыгыбыз артат. Человек создан для того, чтобы общаться, и общение друзей всегда. Башкыр мамлекеттик педагогикалык университети менен биз биринчи жолу 14-жылы келишим түзгөнбүз. Андан кийин 19-жылы улантылган. Андан бери бир топ кызматташуулар жүрдү. Биздин студенттерибиз Шанхай организациясынын университеттеринин алкагында
бир топ алмашуулар жүргүздүк. Анан пандемияга байланыштуу бир аз токтоп калды эле. Мына азыр эми Башкыр мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору профессор Сагитов Салават Талгатович келгенден кийин кайрадан Сиздер Ош мамлекеттик университетиндеги маалыматтар менен тааныштыңыздар. Эфирди университеттин бардык социалдык баракчаларынан көрө аласыздар. Алдыңыздарда Курманжан Эркинбек кызы болдум. Саламатта калыңыздар. Академиялык мобилдүүлүк аркылуу көптөгөн студенттер чет жакка чыгып билим алып келишүүдө. Бирок чет элдин студенттери да Ошмуда билим алып жүрүшөт. Ошмо аркылуу бул оңой эле көрүнүп калып окшойт, а? Туура, менимче ар бир экинчи студент барып келип атпайбы? Ушул академиялык мобилдүүлүк, чет элден келген окутуучулар бизге сабак бергени, ушулардын бардыгы дүйнөлүк көз рейтингине чыгуу үчүн өтө маанилүү болуп эсептелинет. Дал ушулар жөнүндө маалыматты биз кийинки материалдан чогуу көрөбүз. Чет элдик студенттердин, анан чет элдик мугалимдердин Ошмудагы саны. Канчалык көп чет элдик студенттер бар, ошол эле учурда канчалык көп чет элдик мугалимдер бар. Университеттин мугалимдеринин профессордук окутуучулук курамдын жалпы санынын канча пайызын, мисалы, чет элдик мугалимдер түзөт. Ошондой эле университеттеги студенттердин жалпы санынын канча пайызын чет элдик студенттер түзөт деген ушундай көрсөткүч бар. Канчалык бул көрсөткүч жогору болсо, ошончолук билимдин сапаты жакшы деген да. Эгер канчалык аз болсо, күйөөс ошону, значит, бул университетке мугалимдер, чет өлкөлүк мугалимдердин көп маалыматы жок деген бир белги да. Академиялык мобилдүүлүк менен Ошмунун студенттери же Кыргызстандын жарандары башка чет өлкөлөргө чыгып кеткен. Ошол эле академиялык мобилдүүлүк менен бизге келген студенттердин саны. Бул дагы ошол университеттин интернационалдашуусу, бул акыркы академиялык мобилдүүлүк боюнча мына быйылтардан баштап кире баштады бизге. Негизи алып карасак, 11 индикатор бар. 11 индикатордан сырткары КЮЭС дагы университеттин коомдук иштерде кандай жумуштарды алып барып атат деген бир-эки индикатор бар. Биринчиси бул Web Impact. Web Impact деген бул университеттин онлайн чөйрөсүндөгү таасири. Мисалы, Google'дан азыр бардык нерсени Google'дан издейбиз. Google'дан мисалы Ошму дегенде канчалык көп маалымат чыга алат. Же болбосо биздин сайттын окумдуулугу, расмий сайтыбыздын окумдуулугу. Канчалык деңгээлде биздин сайт кызыктуу. Анан кийинкиси бул баягы туруктуулук боюнча, туруктуу өнүгүү максаттары бар. Бириккен Улуттар уюмунун ошол багытта дагы университет тарабынан кандай жумуштар аткарылып жатат. Бул мисалы ошол эле билимдин сапаты, климаттын өзгөрүүсү менен күрөшүү, тиги ден соолук боюнча, таза суу, ар кайсы бул жерде 17 максат бар. Ошол 17 максаттын кайсы бирине мисалы дал келген, же болбосо ушул багытта кандай иштер аткарылып жаткандыгы жөнүндө дагы кошумча маалыматты биз тапшырыбыз керек. Эми бул жакка тапшырыбыз деген кандай, биз катышып аткандан кийин бизге отдельно бир хаб ачылып берген КЮЭС тарабынан. Ошол хабка биз бардык маалыматтарды жүктөйбүз. Жарым маалыматын биз жүктөйбүз, жарым маалыматын өздөрү алат. Мындайча айтканда, жана орусча айтмакчы, верификация кылышат булар. Биз берген маалыматты биздин сайттан дагы алат. Билим берүү министрлигинен дагы сурашат, статистикадан дагы сурашат. Ар кайсы булактардан алып, сурап, верификация кылып, анан ошонун негизинде анан булар балл берип, анан рейтинг чыгат да.
Мисалга алсак, хапка биз көбүнчө университеттин статистикалык маалыматын беребиз. Бизде момча мугалим иштейт, момча студент бар, анын жарымы чет элдик, мынчасы чет өлкөлүк студенттер, мынчасы чет өлкөлүк мугалимдер, мынчасы эркек студенттер, мынчасы эркек мугалим. Даже керек болсо мына окууга болгон контрактты долларга өткөрүп, ошол доллар эквивалентинде көрсөтүп беребиз бизчи. Биздин жарандарга, Кыргызстандын жарандарына мынча доллар болот, чет өлкөлүк жарандарга мынча доллар. Бул бакалавр багытында, магистратура багытында дагы өзүнчө ошондой нерсеси. Биздин Кыргызстандын жарандарына магистратурада окуу үчүн мынча доллар болот, чет өлкөлүктөргө магистратурада окуу үчүн мынча доллар деп ошолордун баардыгын өзүбүз киргизебиз. Керек болсо бүтүрүүчүлөр менен дагы иш алынып барып жаткан материалдарды беребиз. Мисалы, былтыр мынча мугалим студент бүттү эле, анын мынчасы жумушка киргизилди депчи. Мындайча алып караганда QS рейтингине катышуу үчүн университетте иштеп жаткан ар бир бөлүм же структуралуу баардыгы катышат да. Бул деген бул бир бөлүмдүн эле же болбосо башкармалыктын эле иши эмес. Бул ар бир мугалим ушул QS-те салым кошо алат. Ар түрдүү жолдору мененчи. Bunun мисалы ийгиликтүү болуш үчүн рейтингте жогорку алдыңкы орундарды алыш үчүн албетте дагы көп аткарыла турган жумуштар бар алдыда. Буга дагы биздин өзүбүздүн ректор Кудайберди Гапаралиевич өтө чоң маани берип, биз дагы азыр университет өзгөчө статус алгандан кийин биз буга чейин эле өзүбүздүн максатыбыз бар эле, рейтингке киребиз депчи. 2019-жылдан бери киребиз деген аракеттер болуп жатат. Азыр эми өзгөчө статус алгандан кийин бизди уже милдеттендирип койду. Сөзсүз киресиңер деп. Ушул багытта мына азыр иш алынып бара жатат. Ректор тарабынан тапшырма берилди. Азыр ошол QS-ке кирүү үчүн, QS-тен бир жакшы бир орун ээлөө үчүн жол картасы иштелип чыгып атат. Азыр долбоорлору иштелип чыкты. Ал жерде кандай иш-чаралар бар, ошол иш-чаралардын этаптары, кайсыл убакта аткарылыш керек, жоопкердүү адамдар, анан мөөнөттөрү кошо белгиленген, кайсыл мөөнөттүн ичинде ушулар аткарылыш керек. Эми бул жерде туура түшүнүш керек, кыска мөөнөттүн ичинде аткарылуучу иш-чаралар бар, анан ошол эле учурда узак мөөнөттүү иш-чаралар дагы бар. Кыска мөөнөттүү иш-чаралар бул мисалы биз оңдой ала турган же кыска мөөнөттүн ичинде аткара ала турган иштер. Эми аткара албай турган иш жок. Негизи алып карап көрсөк, андай иш жок, бирок убакытты талап кылгандар. Мисалы илим, макала чыгаруу же изилдөө жүргүзүү. Макала изилдөөнүн негизинде келип чыгат. Изилдөө деген бул өзү бир 6 айдан 1 жыл, 2 жыл убакыт алышы мүмкүн. Анын негизинде анан макала чыгат. Ал макалалардын сапаты да, бул эми узак мөөнөттүү иш-чаралар. Кыска мөөнөттүү иш-чараларды ала турган болсок, бул ошол эле баягы туруктуулук боюнча же веб импакт критерийине дал келген иш-чаралар, бизнес сайтты мисалы жакшыртуу, ушул багытта алынып бара турган иш-чаралар болуп эсептелинет да. Мерим, биз ак кар көрүп көнүп калганбыз. Бирок Антарктидада эң чоң тоодо кызыл, сары жана кызгылт түстөгү карды көрүүгө болот экен. Кар демекчи жаңы жылда жакындап калды, урматтуу көрүүчүлөр. Кийинки жума жаңы жылдык чыгарылыш чыгат. Биз колубуздан келишинче кесиптешмөкөбүз, маанайыңыздарды көтөргөнгө аракет кылабыз. Баса, бизге берилген убакыт өз соңуна келип калды. Биз коштошпойбуз, жөн гана көрүшкөнчө.